Balıkçı, alga. Daima taza жыйнайбыз, кайра эле булгана берет. Daima субботникке чыгабыз. Муниципалдык жана менчик организациялар мына боз бармакка чыгып өтүп иштеп атабыз, иш чара көрүп атабыз. Анан суранып кетет элек, жеке эле иштеген ара эмес, үйдө бош жүргөндөр да чыгып жардамдашып балыкчылык эле көрүп да бул. Балыкчылык тазалыгы, анан суранып кетет элек дагы салафан пакеттерди аз колдонсок, анан ушул жолдон өтүккөн шопурларга да кайрылат элек, баклажка, ар кайсы салафан пакеттерди ырытпай, өзүнчө отделенный мусорный ящиктерге ырытсаңар жакшы болот эле. Армысыздарга бүгүнкү ишембиликке чыгып бергенсиздерге терең ыраазычылык. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиздин 305 жарлыгы бар. Анан ар бир ишемби сайын ишембиликке чыгып турушубуз керек да. Эми мен баса белгилеп айткым келип атат. Ушул ишембилик жеке эле мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү эмес, бул жалпы элибизге тиешелүү болот. Ушу Балык шаарында жашап аткан мына жаз келип, жашыл чөптөр чыгып, бактарыбыз гүл байлап турган учуру десек болот. Анткени биз ишембиликке жалпы балыкчы шаары чыгышыбыз керек. Мына Жусуп Абдырахманов көчөсү бар. Ушу Жусуп Абдырахманов көчөсүндөгү жашоочуларыбыз чыгып өзүлөрүнүн дарбазаларын бир иретке келтирип, үйлөрүнүн сырттарын иретке келтирип, эшиктердин алдыларын сөзсүз түрдө тазалап турушубуз керек да. Жалпы балыкчыдагы жер тамдардагы чыгып ишембиликке чыгышып, ар бир көчө ынтымакташып ишембиликти аткарып тазалаш керек деп ойлойбуз. Анан микрорайондор бар. Ошо микрорайондордун баардыгы чыгып ишембилик кылыш керек. Исхак Разаков атабыз айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей, биздин шаарыбыз абдан жакшы бир таза болуп калат деген үмүтүбүз чоң. Жалпы элди ишембиликке чакырып кетем. Ишембиликтин максаты ушул келаткан туристтик сезонго даярдык көрүү жана ошондой эле жарыш деп коет, жазгы мезгилде тала айдаларына ошол ар кандай таштандылардан арылуу, тазалык иштерин жүргүзүү максатында болот. Эми бүгүнкү күндө бизде жүрүп жаткан ишембилик ушул шаар аймагынан тышкары бүгүнкү күнү ушул административ аймактык реформадан өткөн ушул боз бармак участканы толук кандуу тазалоо иштери жүрүп атат. Себеби дегенде бул жерде да өзүңүздөргө белгилүү болгондой балыкчы тоң жолу ачылган, ошонун тегерек четин тазалоо. Бул жерде азыркы күнү ишембилик жүрүп аткан максаты ушул салафан, полиэтилен баштыктарды жоготуу, жаратылышты даяр мамиле кылуу, тазалоо, экологиялык бактан таза кармоо максатында Жарыяланды. 2 ай бою ишемби сайын ишембиликке. Анан тетиги жерди да көрөлү. Ооба. Эка бул чөктөрдү ыртпаш керек эле. Карпек үчүн бияктын жетекчиси